Саламатсыздарбы? Менин атым Бекзада. Эч эсимден чыкпаган жашоомдогу таасирлүү бир окуяны айтып берейин. Бир күнү Эрмек сен курбуларың менен эс алып келчи деп калды. Мен кызым Каникейди төрөп, бала менен үйдө отургам. Төрөттөн кийин боло турган стресс да бар эле. Ушунчалык ичим жылыды. Мисалы, жеке менде келиндик кызматым, бала караган энелик милдетим бар. Андан сырткары жарнамалар менен иштейм. Иш чараларга спикер болуп барам. Мунун баары менин мойнумдагы чоң жоопкерчилик да. Жолдошум өзүмө мурдагыдай убакыт бөлө албай калганымды байкаптыр. Анан сүйүнүп, эс алганы кеттим. Эрмек болсо кызыбызды карап калды. Өзү тамактандырып, уктатып. Ошол учурда мен жолдошума ыраазы болдум. Жоопкерчиликти бөлүшүү жана бири-бирибизге колдоо көрсөтүү канчалык маанилүү экенин түшүндүм. Биз ата-энебиз менен чогуу турабыз, өзүңүздөр билгендей эле. Эрмек кээде чарчадым бүгүн тамак жасабай эле кой деп аяп турат. Кайын журтум атам менен апам мага аябай колдоо көрсөтүшөт. Негизи үй бүлөбүз бири-бирибизди колдойбуз, жардам беребиз деген салтыбыз бар. Ошондуктан менин үй бүлөм менин лидерлик сапатыма түз көз карашта. Тоскоолдук кылышпайт. Тескерисинче менин идеяларымды, долбоорлорумду, ишимди колдогондоруна аябай ыраазымын. Мойнунда көп жоопкерчилик бар экенине карабай дайыма аракет кылган кыргыз аялдарынын баары мыкты. Баарында лидерлик сапаттар бар. Тегерегиңизди караңыз. Бул лидерликти дароо байкоого болот. Аялдар көкүрөгүн кагып мен лидермин дебейт, болгону башкалар анын аракетин жана ниетин баалап колдоо көрсөтүшсө, анын жүрөгү жылыйт. Колдоо эң сонун сөз, колдоо эң сонун аракет демекмин. Колдоо бар жерде эл кыздары бар.